коюлган. Тил Ордо долбоору кечээ өзү сүйлөштүк окшойт. Жолугушуу болот 18 ноябрь. Постер жазылып атат, постер чыгат. Анан постер жазып атканда постерде деген интернеттен бир мисалдарын издеп көрүш керек, изилдепчи кандай постер жазылат деп. Постерде обычно заголовок турат, чоң, жирный. Темасы турат, кишинин аты турат, сүрөтү турат, анан логотип, мисалы Тил Ордо плюс чөйрө деген сыяктуу. Анан ошону чыгарып коюп, ошол кайсы адамдарда качат, кошсо болот, кошпой деле койсо болот, айырмасы жок. Главное ошол привлекательный болуш керек да. Адам карап туруп, ушундай сонун нерсе болот экен деп катышканга. Кечээ бир аз жазадык окшойт, вроде акыркы версиясы анча-мынча окшошту. Ошол биринчи жолу жазган постер болду. Сиз постер дегенде эле постер кандай болчу эле деп интернеттен да карадым, анан ошол окшоштурганга аракет кылдым да, улам бир жери окшошпой калып, кайра сиз айтканда оңдуп, анан акыры бир аз окшошту окшойт. Анча-мынча окшошту. Если бир нерсе жаза албай окшошпой атса, не обязательно ошону мага жиберипчи. Силер чөйрөнүн дизайн деген отдел неме бар, канал, ошол жака чыгарсаңар болот. Силер чыгарсаңар болот. Ушундай постер жазадым, кандай дейсиңер десер, башкалар фидбек берет да. Же болбосо ушундай постер жазадым, если кимдики кандай жакшы жаза алат десе жазап көргүлөчү десеңер деле болот. Ошол чөйрө ошон үчүн жазалган. Коммуникация болуш үчүн, фидбек кылыш үчүнчү. Что кааласаңар дизайнга чыгарып көрсөңөр болот, толтура фидбектер келет. Анан фидбек келет деген сөз бул өзүн өстүрүү деген сөз да. Силер кандай жакшы жазарын билбесеңер, фидбек сураса, фидбек айтып берет. Мындай болот, дегендей болот депчи. Ошол телескоп, эмнеге телескоп каналынан чакырдым, ошонун себебин айтып кетсем кандай дейсиз? Болот. Биз буга чейин ошо кыргыз тил каналында жанагы ролик боюнча бир аз сөз болгон деп айтып өттүм эле өткөн жолугушууда. Тил жоголсо дин жоголобу дегенчи. Анан ошол суроо мага аябай кызыктуу болду да, ошол жөнүндө бир аз талкуу болуп кеткен үчүн, анан дин эмес, дил деп айткандар болду, бирок ал жерде дил эмес экен, чындыгында эле дин жөнүндө айтылган экен да. Ошондуктан көрө элек болсоңуздар, ошону видеону, роликти көрүп, өз оюңуздарды жазып кетсеңиздер болот. Анан эртеңки четверг күнү 18-inde болуп турган жолугушууга катышып, өз оюңуздарды билдирип кетиңиздер деп айтмакчымын. Тил Ордо долбоорунун атынан. Рахмат. Так, уланталы. Хорошо, Тил Ордо бүтү. Дагы кимде кандай суроолор бар, долбоорлор жөнүндө, вообще болуп жаткан процесстер жөнүндө берсеңиздер болот. Вроде жок экен. Анда устат жөнүндө кыскача айта кетейин. Кээде личкаларга жазып атышат, кантип туура сатып алыш керек, или мен азыр бош отум, эми процесстерди өтүп атам деп. Во-первых, устат деген курста, устат деген бул платформада ичинде курстар сатылат. Ошол курстардын бирөөсү, биринчиси ошол автордук курс деп менин курсумда. Анын ичинде где-то бир 15-16 сабак бар. Ал сабакты мен жума сайын өтчүмүн мурда. Patreon деген ичинде. Ал Patreon'да сабакты өтүш үчүн адамдар где-то бир 15 евродай төлөчү да айына. Ошентип биз 15 жума жолукканбыз. Анан ошол 15 жуманын ичинде ар кандай темаларды сүйлөшкөнбүз да. Сайт жасоо жөнүндө, подкаст жөнүндө, питчинг жөнүндө, проекттерди кантип алып барыш керек, WordPress кантип жазыш керек деген темаларды мен айтып берип, суроолорго жооп берип сүйлөшкөнбүз. Анан ошол запистердин баарын чогултуп туруп, ошол жака илип койдук да азырчы. Анан ошону $15 кылып баалап койдук. Анан сатып алыш үчүн сайтка кирип, ошол курсту тандап, анан сатып алуу деген кнопканы басыш керек. Анан сатып алуу деген басканда неме чыгат.
форма чыгат. Эгерде биринчи жолу кирип атсаңар сайтка, анда катталуу дегенди басып туруп, ошол жака катталыш керек. Или логин, паролду жазып коюш керек, почтаны. Анан ылдый жактан PayPal тандаса болот, если чет өлкөдө жашасаңар. Если Кыргызстанда жашасаңар, экинчисин тандайсыңар. Анан ошону тандап туруп, сатып алууну басыш керек. Баскандан кийин жаңы баракча ачылат. Анан ошол баракчада реквизиттер бар. Анан ошол реквизиттерди силерге кайсынысы кайсынысы болот, кайсынысы окшош болот, ошону тандайсыңар дагы. Анан ошону менен төлөйсүңөр. Кантип обычный төлөөчү элеңер да, мисалы терминалдан төлөйсүңөрбү же онлайн банкингден перевод кыласызарбы же айырмасы жок. Ошо менен перевод кылып туруп, анан ошонун чегин мага жибериш керек, же болбосо ошо биздин Telegram канал бар, ошол жака жиберилсе деле болот. Анан силердин баягы регистрация болгон аккаунтуңар мага түшүп калган болот. Заказ келди, обрабатывается депчи. Анан если ошол түшүп калса, мен если чекти көрсөм, обработан выполнен кылып коем, анан силерге сайтка доступ болот. Если силер мурда бир жолу уже сатып алып көрсөңөр, бирок төлөй элек көрсөңөр, анда регистрация эмес, жөн эле киресиңер дагы. Анан кайра дагы бир жолу сатып алууну бассаңар, тоже ушундай страница чыгат. Анан төлөп туруп, анан мен доступ берем. Анан биздин жабык клуб бар, ошол жака киргизип коем, ошол жактан коммуникация уланат. Магаличка жазып аткандарга тоже жаңылык. Ошо анда биздики бүттү. Күнүңөр жакшы өтсүн. Агай, эртеңки 18-нде жолугушу боюнча модератор өзүңүз эле болосуз дагы, э? Жок, сиз болосуз да. Мен болом да. Сиз чакырыңыз, сиз болуңуз, мен конок катары келип, сүйлөшүп, оюмду айтып. Макул. Анда ошо менен бүттү. Жакшы тургула. Саламаттаңыз.